Салам группа, кандайсыздар? Биз бүгүн Атомиге адам каттайбыз. Личный кабинетке киргенден кийин бул жерде регистрация дегенди басабыз. Андан кийин бул жерде карасаңыздар покупатель жана дистрибьютор болуп турат. Биз покупательди тандап дааны басабыз. Мынакей бул жерди жакындаткан кезде бул жерге галочка коюп, андан кийин төмөн түшөбүз. Мен бүгүн Google Chrome аркылуу адам каттап атам да. Сиздерде приложение болсо, ошол жактан деле каттасаңыздар болот, бирок мага бул жак оңой абдан. Азыр эми бул жерге мен Кыргызстанды тандаймын. Дата рождения мына жерге. Пароль, телефон, адрес баарын жазам. Эми ушул жерде жакшылап көңүл буруңуздар. Сиз Кыргызстандын жаранын каттап жатасыз. Паспорт боюнча Кыргызстандын жараны. Бирок учурда Россияда турат. Сиз аны кантип каттайсыз? Эң жөнөкөй, мынакей Кыргызстан деп тандайсыз. Анан адрес деп турат бул жерде. Ушул мына жерге учурда турган адрес. Мисалы Россия, Москва деп адрес, корпус, метро, почтовый индекс баарын жазып каттай бересиз. Эгерде сиз Россиянын жараны, мындайча айтканда Кыргызстандан Россияга кетип, Россиянын гражданствосун алгандарды, анда бул жерде Россия деп тандап, андан кийин каттайсыз. Мен бүгүн кыргызстандык жаран, бирок Россияда турат. Ошол адамды каттаймын. Азыр бул жерге бардыгын жазып толтургандан кийин сиздерге көрсөтөмүн. Мынакей мен атын жазып алдым, фамилиясын. Бул жерде дата рождениясын биринчи жылын тандайбыз. Эми айын тандайбыз. Январь, андан кийин күнүн тандайбыз. Оңой эле. Ал эми парольго болсо, биз латын тамгасы менен, чоң тамга менен, мисалыга мен МА деп тандайбыз. Себеби фамилиясы Маликова, аты Айша. Андан кийин өзүнүн дата рождениясын жазабыз. Мынакей мен дата рождениясын жазып алдым. Баш тамгасы фамилиясы мынакей аты А, латынча МА, андан кийин 20.01.1978, андан кийин бул илеп белгини койдум. Эми бул жерде караңыздар, гостевой парольго биз 1, 2, 3, 4 деп гана жазабыз. Мынакей группа. Мен монтип жазып алдым телефон номерлерин, адресин. Эми бул жака кирип, мынакей мен улица Железнодорожная, ошо 6А деген адрести, почтовый индексин бул жерден жазып алдым. Сиздер да ушинтип почтовый индекс, улица жазсаңыздар чыгат. Анан мынакей 6А бул жерде турат. 62-93-29 керек. Болду. Ошол почтовый индексти биринчи жазып бул жерге 62-93-29. Андан кийин улица, корпус, метро жазылат. Бул жерге email же Gmail жазылат. Андан кийин подтвердитти басып, кийинки бетке өтөбүз. Эми бул жерге сиз кимди каттайсыз? Бул жерге сиз кайсыл адамдын артынан катталсаңыз, ошол адамдын ID номери жазылат. Мынакей мен жазып алдым. Искать дегенди басабыз. Мындай чыгып калат. Сиздер ушул жерде шашпаңыздар. Бир тамгадан ката кетсеңиздер, башка бирөөнүн артынан катталып калат. Болду, подтвердитти басабыз. Мындай болуп чыгып калат. Эми кийинки бетке өтөбүз. Акыркы 5-чи шаг. Ушул жерден караңыз. Фиот, дата рождения бардыгы толук жазылдыбы, туура жазылдыбы текшериңиз. Эгерде дата рождения ката жазылып калса, кийин заявка жазып оңдогонго туура келет. Завершить кылабыз. Азыр биз ушул жерде скриншот кылып алып, ушул боюнча Айшага жиберебиз. Парольду жазып киргенде сөзсүз ушул көк тамга менен жазылгандын бардыгын жазасыздар. Акырында турган илеп белгини кошуп, кээ бирлери кошпой кире албай кыйналат. Ал эми баш тамгасы болсо латынча жазылат чоң тамга менен, орус тамгасында эмес. ID бул. Анда эмесе каналга катталыңыздар. Алдыда дагы видеолорубуз жарык көрөт. Саламатта калыңыздар.